Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана онкологиялык гематология борборуна жардам катары дары-дармектер жана медициналык каражаттар берилди. Дары-дармектер Кыргыз-Түркманас университетинде 7 мартта өткөрүлгөн кайрымдуулук тамак-аш жарманкесинен топтолгон каражатка алынды. 7 Mart'ta düzenlemiş olduğum 7 мартта дүйнөлүк аялдар күнүнө карата Кыргыз-Түркманас университетинде Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги жана башка Түркиянын мекемелери менен бирге азыктар жарманкеси уюштурулган. Бүгүн ал жарманкенин үзүрүн көрүп жатабыз. Буга чейин бул бөлүмдүн өкүлдөрүнөн дарылоодо эмнелерге муктаж болгонун сураштырып, ошого жараша система сыяктуу эң керектүү медициналык каражаттарды жана дарыларды алып келгенибизге кубанычтабыз. Бөлүмгө жалпысынан 125 000 сомго 3 000ден ашуун система, 500гө чукул циклофосфан берилди. bu sefer çocuk hastane Бул жолу биз балдар онкологиясы жана онкологиялык гематология бөлүмүнө келдик. Бир нече апта мурун уюштурулган жарманкеден топтолгон каражаттарга дарыларды алдык. Мындан ары да Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги катары жардам берүүнү улантмакчыбыз. Bir жума мурун ошол университеттин өкүлдөрү кайрылышкан, силерге кандай нерседен муктаж болсоңор айтып койгула деп. Азыркы тапта жетишпеген эки нерсени сурадык. Ошо силер алып келип бергениңерге чоң рахмат. Бул биздин ата-энелерибизге, биздин бейтаптарыбызга аябай чоң жардам болду деп эсептейм. Жогоруда айтылган тамак-аш жарманкеси Кыргыз-Түркманас университети, Түркия Республикасынын элчилиги, ТИКА жана Төмөр мекемелери, Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар кесиптик лицейи, Маариф билим берүү комплекси, Кыргыз-Түрк Анадолу лицейи, Имам Хатип орто мектеби, Бишкек Түрк баштапкы жана орто мектептеринин катышуусу менен ийгиликтүү ишке ашырылган.